Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусулмандар, биз сиздер менен кайрадан Кур'ан алифбе сабагын улантабыз. Бүгүн сиздер менен мат темасын өтөбүз. Мат дегени созуу дегени. Ал эми бүгүн сабактагы биз мат дегенде 4 же 4 аракеттен көбүрөөк ачыктап айтканда 4, 5 же 6 аракетке созула турган маттарды өтөбүз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, алиф, я жана вавдын үстүндөгү толкунчалар булар ошол 4 жана андан көбүрөөк созулуучу маттарды билдирет. Мына бул сөзү биз саа деп окуйбуз. Созгондо 4 же 5ке созобуз. Биз окуп жаткан Асим кырааты жана Хафыз риwayatына ылайыктуу окулуп. Кийинки сөз шаа. Бул болсо жаа. Бул болсо улаика. Андан кийин ха улаи. Ха тыбышынан кийинки матты дагы жана лам тыбышынан кийинки матты дагы 4 же 5 аракетке созуу керек. Андан кийинкиси саваун. Андан кийин саилун. Я айюха. Исраил. Жабраил. Жана андан кийинкиси микаилу. Андан кийин сиа. Жиа. Андан кийин сиат. Суу жана абуу. Мына бүгүн биз урматтуу көрүүчүлөр сиздер менен мат темасын өттүк. Качан биз Кур'ан Каримди окуп жатканда ошол толкунча берлигини көргөндө аны биз 4 же 5 аракетке милдеттүү түрдө созуу керек. Алла таалам баарыбызга Кур'ан Каримди эң мыкты жана эң жакшы окуучулардан кылсын.